Улуттук каналдын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын, айдоочулардын одоно мыйзам бузууларын, өлкөдөгү болуп жаткан ар кандай окуяларды чагылдырган телегүзөт программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Эки миң жыйырма экинчи жылдын 11 ноябрь күнү Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө ШЖ аттуу жаран белгисиз бир адамдарга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган Тыныстанов көчөсүндө дүкөндү тоноп 150 000 сомдук товар, кассадагы акчаларды жана терминалдан 190 000 сом өлчөмүндөгү акчаны алып, изин жашырып кетишкен. Текшерүүнүн натыйжасында 1967 жылы туулган жана 1993 жылы туулган жарандар кармалып, талап тоноочулук беренеси коюлуп, убактылуу кармоочу жайга жеткирилген. Эки миң жыйырма экинчи жылдын 11 ноябрында КС жана ЭМ аттуу жарандарга карата чара көрүү өтүнүчү менен арыз түшкөн. Анда жарым жыл бою калаада жүрүп, физикалык күч колдонуу менен коркутуп, 6000 АКШ доллар өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Аталган факты Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жарандар кармалып, тергөө кызматына жеткирилип, Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 96 беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Ал эми бул күмүш түстөгү Мерседес да рейд учурунда токтотулду. Токтоткон учурда айдоочу унаасынан чыгып, башка бир унаага отуруп кетүү аракетин көрүп, унаага отурганын инспекторлор байкап калып токтотуп калышты. Какая машина что? Бро, стоянка кылышты. А тут стоянка кылып шакап кылышты. Көрсө айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жана тийиштүү документтери жок экен. Ал учурда жол коопсуздук эрежесине ылайык унаа айып короосунан орун алат. Прова керек да, айдап турмун. Могу кийимди чечкем да, мусор төккөнгө баратканбыз да. Кир болбосун, неме шаар деп атайын деп свалкага баратканбыз да, түнкөнү келип. Сиздер көрүп жаткан сары түстөгү унаа туурасында айта турган болсок, унаанын айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулду. Токтоткон учурда айдоочудан чындап эле аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Ал учурда айдоочунун мас соосун тактоо максатында айдоочуну жакынкы наркология бөлүмүнө алып барып текшерүүгө туура келди. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экенин аныктаган соң, унаасы айып короосуна токтотулуп, айдоочуга тийиштүү протокол түзүлүп берилди.
Кыргыз Республикасынын 282 беренесинин негизинде жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө жалпы салмагы 18 килограммдан ашык болгон баңгизатын сатууга аракет кылып жаткан жеринен 1959 жылы туулган КГ жана 1968 жылы туулган НН аттуу Жалал Абад облусунун тургундары кармалган. Кармалган жарандар Ош облусу боюнча башкармалыктын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдар иликтенүүдө. 2022 жылдын 14 ноябрында саат 00:30 чамасында Пакистан Республикасынын СМ аттуу жаранынан арыз келип түшкөн. 2022 жылдын 14 ноябрында Пакистан Республикасынын жараны СМ ошол эле күнү саат 00:30 чамасында Каменная проспектисинде жайгашкан жеке үйлөрдүн бирине белгисиз үлгүдөгү куралдар жана жез мундар менен мыйзамсыз кирип, физикалык күч колдонуу менен белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү өтүнүшү менен кайрылган. Анда 3000 АКШ доллары өлчөмдөгү накталай акчасын, 30 000 сомдук Dell маркасындагы ноутбук жана 14 000 сомдук Redmi 10 уюлдук телефонду тартып алып, белгисиз тарапка качып кетишкен. Аталган факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирликтүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 207 беренесинин каракчылык негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүүлөрдүн изине түшүп, алардын жүргөн жери аныкталып, 1998 жылы туулган КА жана 2005 жылы туулган РМ аттуу жаран кармалган. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 96 беренесине ылайык шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда алардын башка кылмыштарды жасоого катыштыгы бар же жок экендиги аныкталууда. Ош шаарында издөөдө жүргөн 2 унаа табылып, анын бири Бишкек шаарында жүргүнчүнү сүзүп качып жүргөнүн кайгуул кызматы тарабынан уюштурулган ураган рейдинде аныкталды. Борбор калаадан келген унаа 1 мүнөттө 360 градустагы видео байкоо менен айып пулун төлөбөй же издөөдө жүргөн унааларды аныктап жатты. Азыр бүгүнкү күндө машинаңыз издөөдө жүрөт. Ошондуктан айдоочулар келгенде автомобиль документтер берип коюңуздар. Жок, ушундай эле коерсиз бияка. Чыгабыз. Так, бу Алимбек уулу Залкарбек деген кишинин атында экен. Мына бул жерден карап коюңуз. 06 KG 917 AHI. Временно прекращено регистрация транспортных средств. Гос номер ушул жерде турат сиздер. То есть убактылуу токтотуп койгон. Азыр бир инспектор барат дагы автоунааны. Бул технологиядагы унаа жаңыдан гана келгендиктен шаар аймагында мыйзамсыз жүргөн унаалар эселеп көбөйгөнүн ачыкка чыгарды. Рейдте каттоосу убактылуу токтотулган, жол кырсыгынан качып кеткен, айнегин караңгылатып алган унаалар четтен токтотулуп, айып короосуна киргизилди. Тиешелүү бөлүмдөр тарабынан арест коюлган. Ошол негизинде машиналар кармалып атат. Ичинден издөөдө жүргөн машина чыкты. Азыркы учурда айып короо коюлуп, ошол негизги иш-чаралар болот да мындан дагы. Шаардын 2 күн болот. Ошол 2 күндүн ичинде болушунча ошол издөөдө жүргөн, ошол негизинде ошо тыюу салынган бардык автоунааларды издеп таап берип атат. Заманбап технологиядагы кайгуул кызматынын машинасы быйылкы жылы Борбор калаада иштей баштаган. Соңку айлары башка аймактарга сатылып, уурдалып кеткен унаалар көбөйгөндүктөн облустарга пилоттук негизде жөнөтүлгөн. Штрафтар төлөбөгөн боюнча иштейт. ДТП, отдел ДТП деп коет. Ошол менен иштеп берет. 186 часть 2 бул временно прекращено регистрация транспортных средств. Ошол менен иш алып барабыз көбүнчө. Андан кийинки по безопасному городу 38 часть 2 пункт 8 менен алып барабыз. Андан кийин отдел ДТП деп коет, жанагы бизде көпчүлүк могу шаар ичинде жанагындай мелкий ДТПлар болуп калат, жолсуз ДТПлар болуп калат. ДТП болгон учурда айдоочулар, көпчүлүк айдоочулар качып кетет да. Ошонун издөө бөлүнүп бул ушу автоураган киргизилет. Автоураган киргенде бул өзү эле автоматически ошол ДТП кылып кеткен
айдоочуларды ушул аркылуу көбүнчө кармап атабыз да. Соңку жылдары өлкө аймагында адам өмүрүн алган жол кырсыктары тынымсыз катталууда. Бул көрүнүш катуу ылдамдык жана айдоочулук көлүктү берүүдөгү мыйзамсыз системадан болуп жатканын адистер айтат. Быйыл 9 айда өлкө боюнча 4972 жол кырсыгы катталды. Былтыр 9 айда 5426 жол кырсыгы катталып, 610 адам мерт болгон.